Кандайсыздар биздин сүйүктүү досторубуз, баарыңыздар менен биз күз айларынын башын баштап олтурабыз жана кирип келген күркүрөгөн мол түшүмдүү күз айыңыздар менен. Атым Аку жана сиздер менен чогуу бүгүн биз көз айнек тагынасызбы? Көз айнектин кандай түрлөрү жагат? Негизи эмне үчүн көз айнек тагыныш керек? Мына ошол жөнүндө сөз кылабыз. Анан албетте саатыбыздын башында мен дароо эле угармандарыбызды Алкитап Чекит медиа сайтына катталууга чакырам. Ал жака катталыңыз, биз менен чогуу болуңуз. Жана албетте суроолорду, сунуштарды дагы жазсаңыздар болот. Ал үчүн WhatsApp номерубуз +1 301 760 60 70 сандары. Көз айнек тагынасызбы? Ылдый жака комментарий кылып жазып коюңуз жана тагына турган болсоңуз кандай түстөгү. Негизи көз айнек бул көздүн көрүү чемдимдүүлүгүн оңдоо жана коргош үчүн колдонулуучу оптикалык прибор экени баарыбызга белгилүү. Ал 2 линзадан турат. Анан аны кармап тура турган 2 алкак бар, тоголоктору деп коебузбу, төртбурчтуктары дейбизби, формасына жараша. Алкагы темир же пластмассадан жасалат. Кадимки көзгө түшкөн жарык нуру көздүн торчосунда кесилишип, ошол торчодо сүрөттөлүш пайда болгондо нерсе даана көрүнө башташат. Кемчилиги бар көздө жарык нуру көздүн торчосуна жетпей кесилип, нерсенин сүрөттөлүшү көз торчосунун алдында болот. Анан адам жакшы көрө баштайт же тескерисинче алысты начар көрөт. Томпок линза бар. Линзалардын түрүн карасак, иймек, цилиндр сымал линза, контрактуу линза бар. Эгерде көздүн көрүшү начар боло турган болсо, анын өзүнө жараша размерлери бар. Бул атайы эгерде ага эмес биз күндөн коргош үчүн кыла турган болсок, ар кандай түркүн түстүү азыр толтура, хамелеону бар, хамелеон эмеси бар, айтор толтура. Негизи көз айнекти күндөн калкалоочу, биз бүгүн конкреттүү түрдө күндөн калкалоочу көз айнек жөнүндө сөз кылабыз. Эмнеге жыл бою тагыныш керек деген суроо жаралат, Күн жыл бою, атүгүл булуттуу күндөрдө дагы күн чыгып турат. Демек, ультрафиолет нурлануусу дагы көзгө дайыма таасирин тийгизет. Ошондуктан жылдын кайсы убагы болбосун ультрафиолет нурунан коргоочу көз айнекти тагынып жүрүш керек. Бул тууралуу офтальмологдор айтып келишет. Линзадагы УФ фильтри зыяндуу нурлардын карекке түшүүсүн алдын алат. Караңызчы, зыяндуу нурдун бул көздө ультра кызгылт көк нурлануунун интенсивдүү, узак мөөнөттүү таасиринен улам пайда болгон офтальмологиялык оорулардын алдын алууга жардам берет. Көз айнек көздү күндөн гана эмес, шамалдан, чаңдан дагы коргойт. Эгерде көз лампасынын былжыр челине чаң түшсө, ал сезгенүүнү жана конъюнктивитти пайда кылып коет. Караңызчы, чаң. Ал эми суукта жаш көп агып, шамалдан улам көз жашы тез бууланып, көз кургап дагы кетет. Андан тышкары көздү күндөн, шамалдан, чаңдан коргобогондон улам кыргызстандыктарда птеригиум оорусу дагы көп кездешип келет. Ал эми линзада ультрафиолет нурлануусунан коргоочу фильтр жок боло турган болсо, ал көрүү органдарына зыян. Кара көз айнек каректин кеңейишине себепкер болот да, ушундан улам зыяндуу нурлар карекке көбүрөөк кирип кетет. Карасы. Бул фотокератит, катаракта, таптакыр көрбөй калууга дагы алып келет. Ошондой эле арзан линзалар менен көз айнек тагынган адамдарда астигматизм, көздүн чарчоосу дагы байкалат. Андыктан биринчи кезекте көз айнек тандоодо анда күндөн коргоочу чыпкалардын болушуна сөзсүз көңүл буруңуз. Көз айнектерди атайын дүкөндөрдөн, оптикалардан сатып алууну сунуштайбыз. Көз нейтралдуу түстөрдү боз күрөң, боз жашыл түстүү линзалары бар көз айнектерди тагынганда адам өзүн комфорттуу сезет. Андыктан ар кандай кызыл, тазыл, баягы кооз айнектерди албай эле койгон жакшы. Ал көз айнек көздү гана эмес, анын тегерегиндеги терини дагы ультрафиолет нурларынан сактап, көздүн айланасындагы бырыштарды алдын аларын дагы кошумчалаган. Ошондуктан сиз кандай көз айнек тагынасыз? Мына буга бүгүн дагы бир карап көңүл буруп койсоңуз болот. Негизи көздүн тегерегиндеги бырыш деп кетпедикпи? Ошол бырыштарды алдын алуудагы эң биринчи коргонуч бул көз айнек экен. Биз кечинде жатарда майларды сүйкөйбүз го, бирок бул көз айнек. Тикке тийген күндүн нурунан сактануу дайыма эле бизде мүмкүн болбойт, же чыкпай коюу мүмкүн эмес. Ошондуктан андан канчалык бир деңгээлде сактаныш үчүн көз айнекти дайыма тагынып жүргөн жакшы.
эгерде сиз дайыма көз айнек тагынсаңыз, анда жаштыгыңызды бир аз болсо дагы узарта аласыз. Ал эми машина айдагандарга бул абдан абадай тим эле укмуштуу керек көз айнек. Анткени унага күн баардык тараптан эле тие бербейт эмеспи? Тие берет. Ошондуктан алар үчүн керек. Анан 2014-жылы тегерек формадагы күзгүдөй чагылышып турган зеркальный деп коет го. Көз айнектер модага чыкпады эле, эсиңиздердеби? Бул тегерек көз айнек көнбөгөн адамга башкача көрүнүшү ыктымал, бирок бул жылы ушундай стилдеги көз айнектерге аябай мода болуп, элдин баары зеркальный деп тагынып калган. Аны адамдардын чачына, кийиминин стилине жараштырып дагы сатып алышчу. Эсиңиздердеби? Көрүп калсаңыздар келек. Сөзсүз эле тегерек эмес, 4 бурчтуу, тик бурчтуу, көпөлөктүн канатындай, түлкүнүн көзүндөй ичке формадагы көз айнектер дагы 2020 жылдардын модасын толуктап келет. Бирок эң башкысы бул моданы кууп эмес, сизге ыңгайлуу болгонун тандаңыз. Анткени мейли мода укмуш кыйкырып турсун, бирок ал сиздин көзүңүздү коргобосо, анда анын эмне кереги бар? Жайкыга, жазгыга, күзгүгө, кышкыга караңызчы достор, 4 сезон бою көз айнек тагынганды унутпаңыз. Көз айнек ачык түстө болушу керек. Эгерде сиз аябай стильно кийингенди жакшы көрсөңүз, стилдүү формадагысын тандап алыңыз. Беттин теңин жаппай, мурдундан сыйгаланып түшпөгөндөй болушу керек. Беттин теңин жаап калбашы керек. Өтө күңүр түстө болбосу керек. Анткени көзгө күңүр түс зыян келтирет. Жогоруда айткандай, боздон ачыгыраак свет өңгө карай алганыңыз жакшы. Анан жашыл өңдөргө аралашканы болсо көздү салдырат. Анан үстүңкү жээги кашты жаппай, аны менен тең болушу керек. Көз айнек кийимдин түсүнө таптакыр айкалышпаган эле жакшы. Аны айкалыштырам деп таандап улам акчаңызды коротпоңуз. Анан кийин кызыл, ачык, сары түстөгү көз айнектер адамдын нервин козгоп коет. Караңызчы, адамдын нервин козгоп коет. Андан тышкары, күндүз кечке тагынып жүрсөңүз, кечкисин уйкуну бузарын психологдор далилдешкен. Ошондуктан жогорудагы түстөгү көз айнектерди күнүгө тагынып жүрүү сунушталбайт, эгерде ал кызыл, ачык, сары түстөр болсо. Караңызчы. Ал эми мурункураак айтып кеткен түстөр болсо, боздон жашыл аралаш, бул нормалдуу. Күңүрт сары түстөгү көз айнектер күн анча тийбей турганда тагынганга болот. Көгүш түстөгү көз айнек көздүн көрүүсүн алсыздатып, көздүн карегине терс таасирин тийгизип коет. Кара түс ачык тийген күнгө ылайыктуу, башка учурларда аны дайыма тагынып жүрүү көздүн кан басымын көтөрүлүшү ыктымал. Күрөң түс күнүмдүк тагынып жүрүүгө ылайыктуу жана көзүңүзгө көп деле зыян алып келбейт. Ал эми сиз көз айнекти күндүн нурунан коргонуудан сырткары нерв системаңызды тынч, бээр калыпта алып жүргүңүз келсе, анда жашыл түстү тандаңыз. Дагы бир жолу баса белгилейли. Дагы баса белгилечү нерсе, кандай түстөгү көз айнек болбосун бөлмөнүн ичинде тагынганга болбойт. Күңүрт бөлмөдө тагынган көз айнек көзүңүздүн көрүүсүн начарлатып, башыңызды оорутуп дагы жиберет. Ошондуктан бул нерсени эске алганды унутпаңыздар. Жана достор, биз баягы көз айнек деселечи, базарга барып шаагырата тизилип турган айнектерден алды 100 сом, 1000 сом, 1,5 сомдуктарга кана деп туруп анан бул полароидпи десе, ооба деп тагынып алабыз го, Жок. Эгерде сиз көзүңүздүн саламаттыгына чын эле кам көрсөңүз, анда кадимкидей документи бар, SPF деп туруп, ошо көз айнектин четинде SPF деген 50, 25, 30, 8, 10 деген алганга аракет кылыңыз. 8-9дан өйдө алышы керек, колдон келишинче 20-30%дан жогору болуш керек SPF. Бет май тандайт эмеспизби биз, ошол сыяктуу эле. Туура көз айнек тандаңыз, өзүңүздүн көрүүңүзгө кам көрүңүз жана биз менен чогуу болуңуздар. Барыңыздарга болсо көңүлдүү күн, ийгиликтүү маанай жана эң сонун ден соолук каалайм. Көзүңүздүн көрүүсү дайым курч бойдон кала берсин бүркүттү күндөй. Ал эми саатыбыздын соңунда сиздерди Алкитап Чекит медиа сайтына чакырам. Биз менен чогуу болуңуздар, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Жана кайрадан амандашканча сак саламатта туруңуздар. WhatsApp номерубузду дагы бир жолу эске сала кетейин. +1 301 760 60 70 сандары. Жана алды жакка комментарий жазыңыз. Көз айнек жагабы, жакпайбы? Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.